Бүгүнкү күнү ар бир адам унаасын, мүлкүн камсыздандыра алат. Камсыздандыруу келтирилген зыянды калыбына келтирүүчү каржылык курал. Минималдуу чыгымдар менен камсыздандыруу полисин сатып алган кардар компаниядан автокырсыктын же медициналык чыгымдарды ала алат. Транспорт каражаттарын камсыздандырган жабырлануучуларга төлөнүүчү каражаттын суммасы ар бир жабырлануучу үчүн өлүмгө алып келген учурда 300 000 сом, майыптуулук үчүн 100 000ден 200 000 сомго чейин, жаракат алгандарга 100 000 сом. Жабырлануучулардын мүлкүнө келтирилген зыян боюнча ар бир жабырлануучуга 150 000 сомдон ашык эмес. Бардык жабырлануучуларга 450 000 сомдон ашык эмес. ОСАГО, она должна была быть работать давно. ОСАГО мурда эле иштеши керек болчу. Биз ал иштеп кетет деп ишенебиз. Унааларды камсыздандырууну элдер жакшы эле кабыл алып, биздин компанияга келип ОСАГО алып жатышат. Айрыкча 2023-жылы камсыздандырууну милдеттүү кылып койгондон кийин чет элдик жана жеке компаниялардын арасында машинаны камсыздандыргандар 50%дан ашты деп айтсак болот. Ал эми 2024-жылы бул көрсөткүч 70%дан ашты. Начиная в 2024 году уже больше 70%. Милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам транспорт каражаттарынын айдоочуларында 2023-жылдын 1-январынан баштап камсыздандыруу полисинин болуусун милдеттендирсе дагы, инспектор аны айдоочулардан талап кылууга азырынча укугу жок. Транспорттарды кайра каттоодо жана кайра каттоодо сөзсүз түрдө ОСАГО полисин талап кылуу деген өзгөртүү киргизилген. Ал өзгөртүү 9 августта 2024-жылы номер 464 токтом менен киргизилип, 2-сентябрда күчүнө кирип, 2-сентябрдан бери иш алып баруудабыз. Балтык шаары боюнча сентябрь айына маалымат бере кетсек, бардыгы бир айдын ичинде 266 автоунаа камсыздандыруудан өтүшсө, анын эко чет мамлекеттик автоунааларга алынган ОСАГО полиси 15 юридикалык жакка алынган ОСАГО полис. Калгандары бул физикалык жактар. Физикалык жактын бир көбүнчө бир 70-80% кайра машина автоунааларын кайра каттоо үчүн 5 күндүк минималдык срок менен ОСАГО полисин алышкан. Ал эми бир 20-30 автоунаа 1 жылга толук ОСАГО полисин алгандар. Анткени менен 2025-жылдын 1-январынан баштап айдоочулар камсыздандыруу полисин өзү менен алып жүрүүсү жана ГАИ кызматкерлерине көрсөтүүсү милдеттендирилет. Бул 2025-жылдын 1-январынан баштап инспекторлор камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга айып пул сала башташат дегенди билдирет. Айып пулдун көлөмү жеке жактарга 3 000 сом, юридикалык жактарга 13 000 сомду түзөт. Это как финансовая подушка. Бул каржылык коргоо деп айтсак болот. Сиздер өзүңүздөрдүн мүлктү акчалай коргоого алып койсоңуздар болот. Эгерде камсыздандыруудан кийин кандайдыр бир окуя болуп кетсе, кокустан ден соолугуңузга залал келген учурда сизде 300 000 сомго чейин жабырлануучуга төлөөчү сумма бар болот. Бул камсыздандыруу компаниялар тарабынан чоң колдоо болуп эсептелет. Ал эми мүлк жабыркаса, кардарга 150 000 сомго чейин беребиз. Бул машинанын кайсы бир бөлүгүн калыбына келтирүү үчүн жакшы жардам болот. Камсыздандыруу кайсы учурда иштейт? Биздин кардар ДТПга кабылса, МАИ кызматкерлерин чакырып, камсыздандыруу компанияга билдирүүсү зарыл. Андан кийин керектүү документтерди чогултуу керек. МАИ кызматкерлеринин документ чыгымдын суммасын тактап, камсыздандыруу компанияга алып келсе, биз 2 аптанын ичинде кардарга келтирилген чыгымды төлөп беребиз. Чтобы восстановить какую-то часть машины.